Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, ким Кадыр түндө ушул ибадат кылып чыга турган болсо, анын бардык күнөөлөрү кечирилет. Алла Кур'ани Каримде аят түшүргөн. Кадыр деген сүрө бар. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Шек күмөнсүз биз Кур'анды Кадыр кечесинде түшүргөнбүз. Алла Таала мынакей Лаухул Махфуздан дүния асманына бир түндө түшүргөн, ал эми дүния асманынан жерге 23 жылда түшүргөн. Рамазан айдын Кадыр түнүндө Алла Таала түшүрүп атат. Кур'анды Каримди Пайгамбарыбызга Алла суроо берип атат. Ва ма адрака ма лейлатул кадр? Эй Мухаммад, сен Кадыр кечеси кандай кече экенин билесиңби? Кандай улуу кече экенин, кандай сооптуу, кандай нурлуу, берекелүү кече экенин билесиңби? Деп кызыгуусун пайда кылып өзү Алла жооп берип атат. Лейлатул кадр хайрун мин альфи шахр. Кадыр кечеси бул 1000 айдан жакшыраак. Бир түндөгү ибадатты Алла субханаху ва таала бир түндө 1000 айдагы ибадаттын соогун берип коет экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, Кадыр кечесинде Жабраил периште, бардык периштелер менен түшүп, ким уктабай эле отурган болсо, намаз окуп, зикир кылып, руку кылып, сажда кылып, ошолорго периштелер келип салам айтат экен, периштелер кол берет экен, дуаларына амин дейт экен туугандар. Мынакей Кадыр кечеси. Демек так күндөрдү мүмкүн болушунча чыгармашыбыз керек. Мына бул 84 жылга жакын болот, 1000 айчы. Ошончо 84 жылдан ашыгыраак мынакей соопту Алла Таала бир түндө берип атат да. Таназзалу малаикату ар-рух. Алла Таала айтат, мынакей периштелер бардыгы түшөт экен. Жабраил периште баш болуп түшөт экен да. Эми ушул ыйык түндө Айшени өзү айткан, я Расулалла, ушул ыйык түнгө эгерде мага буйруп калса, кайсы дуаны кылайын дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Аллахумма иннака афуун тухиббуна фафу анни. О Алла, сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, андыктан мени кечиргин деген. Алладан кечирим сурай турган түн экен да.